Ысык Көл облусундагы ири эс алуу жайынын карамагына Россиянын өнүккөн мейманкана тармагынын имараты курулат. Ага мезгил кутусун салуу аземи Кыргыз-Орус экономикалык форумун утурлай болду. Долбоордун жалпы наркы 12,6 миллион долларды түзөт. Анын 9 миллион долларын Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду каржылап, 2 жыл аралыгында бүткөрүлөт. Имарат 5 кабаттуу жана 100дөн ашык бөлмөнү камтып, 95 жумуш орду түзүлөт. Долбоорду ишке ашыруу аймакта туризмди өнүктүрүүгө түрткү берет жана тейлөөнүн сапатын жогорулатууга салым кошот. Мындан башка жергиликтүү бюджетке салык жана социалдык төлөмдөрдүн көбөйүүсүнө шарт түзөт. Областыбызга туристтерди кабыл алуунун жаңы бир сервистик деңгээли түзүлгөн атат. Бул азыркы мезгилдин талабы деп ойлойм. Акыркы кездерде өзүңүздөр байкап аткандай, жалпы эле Кыргыз Республикасында ошонун ичинен биздин Ысык Көл областына туристтердин келиши абдан көп болуп атат. Азыр биздин мамлекетибиздин жетекчилиги жана областтын жетекчилиги менен биз ушу туристтерди бир гана жайдын күнү эмес, ошол бардык 4 мезгилде тозу боюнча пландарды иштеп чыгып атабыз. Анткени ошол жайдын күнү 2 айда эле аябай макталып, туристтердин келиши абдан көп болуп эле башка убактарда туристтер жок болуп калып атат. Бул жерден ошо биз спорттук туризмди, медициналык туризмди өнүктүрүү боюнча ушундай бир багыттарыбыз бар. Был образован фонд. Быйыл Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун түзүлгөндүгүнө 10 жыл болду. Андан бери фонд канчалаган долбоорлорду ишке ашырды. Бир да жолу башталган иш аягына чыкпай же убагынан кечигип бүткөн учур катталган жок. Өзгөчө акыркы 3 жылда жакшы жыйынтыктарга жетиштик. Буга чейин Кыргызстан менен Орусия капсула салып бир катар өнөр жай, энергетикалык жана социалдык объектилерди ачышкан. Эми мына бул иретте башталган долбоор ийгиликтүү ишке ашырылат деп ишенем.